көп аялдуулукка сиздин көз карашыңыз кандай? Бул дагы оор суроо болду го мен үчүн. Үй бүлөдө акчаны аял киши кармаш керекпи же эркек киши кармаш керекпи? Эркектер эмне болуп калат? Ошол нерсени колуна акча тийсе эле туура эмес жакка курап таштайт. Ыйлап атам, катты окуп алып. Ушундан көрө номерин жазып койбойбу бул жака? Номерин жазып койбойбу деп. Бисмилланы айтып тепсеңер гол болот. Ошентип анан бисмилла айтып тепсе гол болуп калат. Байга дагы, сойкуга дагы берген садакалар кабыл болгондой, баардык садака кабыл боло берет. Ассаламу алейкум, урматтуу Замзам Медиа YouTube баракчасынын көрүүчүлөрү. Буюрса бизде жакшы долбоор, жаңы долбоор баштадык. Ушундай Кыргызстандагы алымдардын сиздерге жакшы интервьюларды жана кызыктуу, пайдалуу контенттерди кылганга аракет кылабыз. Анықтан биздин баракчага катталып, ой пикирлерди жазганды унутпаңыздар. Анда эмесе биз бүгүнкү интервьюбузду баштасак, бүгүнкү биздин коногубуз Бишкек шаарындагы Имам Муслим медресесинин мугалими Мырзакаримов Акылбек устаз. Ассаламу алейкум устаз. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Кош келипсиз биздин ушундай интервьюбузга, биздин чакыруубузга жок дебей келип бергениңизге Аллах таалам ыраазы болсун. Албетте биздин көрүүчүлөр менен саламдашып алсаңыз болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандарым. Алла таала баарыбызга тынччылык, аманчылык, бейпилчилик берген болсун. Устаз, анда кептин башын элес бир хадис менен баштасак. Өзүңүз жашоодо мындай амал кылган, өзүңүзгө ошол хадистен сабак алган, көп колдонгон бир хадисти айтып берсеңиз. Иншалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадиси: "Инналлаха ла янзуру иля суарикум ва амваликум, валакинналлах янзуру иля кулубикум ва а'маликум." Ау кама кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам. Алхамдулилла, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисинен ошол хадисти тандап алган себеби азыркы күндө көптөгөн бир туугандарыбыз, ошонун арасында биз дагы барбыз, ар бирибиз. Алла таала көңүл бура турган жерлерди эске албай, ошол жакты оңдоп түзөбөй, башка жактарды, башкача айтканда махлукаттар, элдер карай турган, элдер көз түшө турган жерлерин эске алып, ошол жакты оңдоп түзөп калган учурубуз болуп калды да. Бул хадистин котормосу чындыгында Алла таала сиздин келбетиңизге карабайт, жана байлыгыңызга карабайт. Бирок Алла субханаху ва таала сиздин жүрөгүңүзгө жана сиздин кылган жакшы амалдарыңызга карайт да. Азыркы күндө биз нерселерди оңдоп калдык да. Элдердин көзү түшкөн жактарды оңдоп калдык, түздөп калдык, кооздап калдык. Мисалы, мен үйүмө конок келет деп үйлөрүбүздү, унаам элдер көрөт, бул кандай унаа айдайт экен деп унааларыбызды, анан кийген кийимибизди, келбетибизди, элдердин көзү түшө турган жерлеринде биз оңдоп түздөп калдык да. Буну менен адам оңолбойт, түзөлбөйт. Буну менен болгону адамдын нерселери оңолот да. Материалдык гана нерселер. Нерселер оңолот. Анын үй жайы оңолду, унаасы оңолду, кийими жаңы болду, келбети бир аз коозураак болду. Бирок анын Алла таала көңүл бура турган жерлери оңолгон жок. Оңолгон жок. Биз Алла таала көңүл бурган жерлерибиз ушул хадисте айтылгандай, чындыгында Алла таала сиздин жүрөгүңүзгө карайт. Жана кылган амалыбызга карайт да. Жүрөктү дагы бир хадисте келет: "Инна фил жасади мудга, иза салаха, салаха жасаду куллу. Иза фасада, фасада жасаду куллу." Адамдын денесинде бир үзүм эт бар, ошол эт оңоло турган болсо, дененин бүт баары оңолот деген да. Качан ошол эт бузула турган болсо, адам денеси бүт баары бузулат да. Ошол жүрөктү оңой турган болсок, ала вахиял калб, мына ошол жүрөк дейт да хадистечи. Ошол оңоло турган болсо, дененин бүт баары оңолот. Ошого Алла таала көңүл бура турган жерлерди оңойлук, ар бир амалдарыбызды оңдошубуз керек да. Азыркы күндө көп амалдар кылынып атат. Рия, сум'a деп коет, элдер көрсүн. Унаа алып атабыз, досторум алдында жакшыраак унаам болсун. Үйүбүз жасалгалап атабыз, кооздап атабыз.
досторум алдында бир шерменде болуп калбайын. Кийимдерибизди атайын кооздоп атабыз, күндөгүнгө кооздоп атабыз. Бул элдер көрсүн үчүн да. Бул нерселер менен нерселер оңолот. Алла Таала көңүл бура турган жер оңолбойт да. Машалла, өтө сонун хадис болду. Алла разы болсун устаз. Кийинки суроо мындай. Сиз адамдарды кубандырганды каалайсызбы же адамдар сизди кубандырганды каалайсызбы? Машалла. Негизи экөө тең жакшы. Хадисте келет, пайгамбарыбыздын хадисинде. Башширу ва ла тунаффиру дейт да. Элдерди кубандыргыла, сүйүндүргүлө дейт да. Аларды качырып албагыла деген да хадистечи. Яссиру ва ла туассиру деген да. Жеңил кылгыла, бул динди жеңил көрсөткүлө, оор көрсөтпөгүлө деген да. Ошондуктан мүмкүн болушунча бул дин адамга жеңил. Ошондуктан мусулман бул динди кармап турган болсо, башкалар көрүп үлгү алыш керек, яны кубаныш керек да. Ошондуктан ар бирибиз мусулманчылыкты көрсөтүш керек. Себеби бул динибиз ушундай дин. Ад-дину насиха. Дин бул үлгү да. Сиздеги динди көрүп, тутунган диниңизди көрүп, башкалар үлгү алыш керек да. Мына таксырдын намазы, күнүң Аллага жакындатып атат. Садакасы, орозосу, зекети, алып аткан илими деп туруп, ошол сиз карманган дин башкаларды кубандырсын, башкаларга үлгү болсун. Алла Таала баарыбызга бирибизди көңүлүбүздү оорутпаштыкка, кубандырыштыкка тавфик мүмкүнчүлүк берген болсун. Өтө сонун. Устаз, анан дагы бир мындай суроо. Негизи азыркы заманда дейбизби, азыркы күндө дейбизби, мындай стресс деген аябай мындай популярдуу болуп атат да. Адам башына мындай бир кыйынчылык келет, пендебиз дегендей. Ошондой кыйынчылыктардан, стресстен өзүңүз мындай кантип чыгасыз? Кыйынчылыктан негизи мына бул динди түшүнгөнгө чейин, медресеге чейин ушундай болчу. Неге мен ушинтип жаратып койгон? Неге мен муну кыла албайм? Неге ушул жерде мен кыйнала берем депчи. Ушундай болчандан кийин медресеге окуу жайга кирип, ошол жерде окуп, Алланы тааныгандан кийин хайрихи ва шаррихи миналлахи таала деген түшүндүк да. Имандын 7 бутагы бар го. Ошол жакшылык, жамандык Аллахтан дегенди түшүнгөндөн кийин ал адам эч качан жана сиз айткан стресске түшпөйт деген да. Бир кыйынчылык келдиби, ошого сабыр кылат. Себеби сабырды Алла Таала Кур'анда Каримде айткан: "Иннама фастагъду билла иннама юаффас сабируна ажрахум бигайри хисаб" деген да. Чындыгында сабыр кылгандардын сообу бул эсепсиз деген да, эсепсиз. Мисалы үчүн намаздыкы, орозонуку, зекет, ажылык, дават бул нерселердин сообу эсептелген болсо, сабыр кылгандардын сообу бул эсепсиз да, эсепсиз. Ошо кандай кыйынчылык келбесин, ал кыйынчылык бул сизге сыноо үчүн. Лияблуакум айюкум ахсану амала. Бул дүйнө силерге сыноо үчүн келди да. Кайсынысы жакшы амал кылат, кайсынысы жаман амал кылат. Ушул кыска убакытта Алланы ыраазы кылып кетеби же Алланы наразы кылып кетеби? Дүйнөсүн куруп кетеби же ахиретин куруп кетеби? Деп бизге сыноо үчүн да. Анча-мынча түйшүк келгенде, көйгөйлөр келгенде, ошону Алладан болтат. Бул Алла мени сынап атат деп туруп түшүнгөн адам эч качан ошол стресске, кыйынчылыкка түшпөйт. Ушундай. Өтө сонун. Сиз ошол бир эсте калган ошол бир кыйынчылык күндөрдөн бир окуялардан айтып бербейсизби? Шын айтып берейин. Качан мен аябай кыйналган учурум медресеге келатканда мен атам өз алып келген. Анан кийин менин мектепте окуган чогуу 2 досум келген да. Анан 2 окуган чогуу досумдун бирөөсү карылыкка кирип кеткен Кур'ан жаттаганга, экинчиси мен менен кошо илимге кирген. Ал болсо сынактан жакшы өтүп, экзаменден жакшы өтүп, ийгиликтүү өтүп, ошол кабыл алынып калган медресеге. Мен болсо кабыл алынбай калганмын да. Анан алардын атасы алып келбейли, мени атам алып келип, ушундай жерде мен атамдын жанында мен кабыл алынбай калдым медресеге деп. Аябай мен не болгонмун, кайгырганмын, кыйналганмын ошол учурда. Өкүнгөнмүн. Анан атама кайра барам. Ата, дагы 1-2 суранып көрүңүзчү. Дагы 1-2 суранып көрүңүзчү деп. Ошентип анан атам барып сурап, ошол жерде устаздардан суранып көргөндөн кийин макул 3 айлык сынак менен алабыз. 3 айлык убакыт беребиз. 3 ай жакшы окуй турган болсо, сынактан жакшы ийгиликтүү өтсө,
жакшы натыйжа көрсөтсө анда балаңызды алып калабыз деген да. А, Анан ошол жерде мен үчүн өтө кыйынчылык болгон. 3 ай аябай мындай такшалып, тырышып, жан талашып, өжөрлүк кылып ошону окуп, медресени окуп, анан кийин ошондо 37-40 баланын ичинен 3-чү орунга ээлешкенмин да. а, Ошондо мен Медресе. анан аракет кылып кийингине. Ошол кыйынчылык мен үчүн көп болгон да медреседе. а. Алла разы. Медресеге кирген 3 ай сиз үчүн өтө Ооба, кыйын болгон экен да? кыйынчылык өткөн. Машалла. Ошол медресе деп калдык, ошол медресеге кандай келип калгансыз? Өзүңүз ошо медреседе окуганды каалагансызбы? Же үйдөгүлөр алып келгенби? Себеби Раматылык чогуу устазыбыздын бир айткан сөзү бар. Мен негизи башка жака окуганды каалагам, анан айласыздан ушул жака окуп калгам деген жери бар эмеспи? Аллах тааланын буйругу менен албетте. Ошого сиз кандай болуп келип калгансыз? Машалла. Ошону жакшылап түшүндүрөйүн. Биздин атабыз Алла таала өмүрүнө береке берсин, азыр күндө тирүү. Молда Абдысаттар деген молда болгон. Алла таала кабырын нурлуу кылсын. Ордун бейиш кылсын. Ошол адам, ошол устазыбыз тирүү болчу. Атабыз ошол кишине барып, анча мынча кызматын кылып, анан батасын алып, мага батаңызды бериңиз. Мен дагы диндин кызматын кылайын, дин ишин кылайын деген учурда ошол Раматылык, Алла таала кабырын нурлуу кылсын, ошол устаз айткан экен. Сен Алланын жолуна даватка чыгып келсең, анан кийин мен сага дуамды берем деген экен да. Анан ошентип атабыз базарга барып, топу, жайнамаз, чепкен, тесме сатып алып, Алланын жолуна даватка чыгып келип, анан дуасын алган экен. Алла таала сенин урпагыңдан жакшы инсандарды чыгарсын деп жакшы дуасын берген экен. Үйдө атабыз даваттан келип, жанагы талим китеп окуп отуруп, ошол жерде талим китептерин окуп отуруп биздин жүрөгүбүзгө ушундай түшүнүк келген да, анан кийинчи ушул диндин мэйнетини кылышыбыз керек экен. Ал үчүн бизге илим керек экен деп туруп, ата мен дагы медресеге барсам деп ошол чечим чыгарып баштагам да мен. Анан ага дагы бир себеп болуп калып, дагы ошол көчөдө эки ташты коюп алып эле футбол ойнойбуз да. Футбол ойноп атсак, даватчылар келип калган. Даватчылар келип калып туруп эле, ай машалла, сонуңго бул жак, оратаңардагы сонуңго деп туруп, мына бисмилланы айтып тепсеңер гол болот. Ошентип анан бисмилла айтып тепсе гол болуп калат. Анан мен деле чындап эле, анан бисмилланы айтып тепсем гол болуп калып, анан кийин бизге бир аз ошол жерде баян берген. Силерге түбөлүктүү тозоктон куткарылып, түбөлүктүү бейишке бара турган жолду үйрөтөйүкпү? Дегенде ооба деп кызыктым да менчи. Кантип дегенде мечитке өтүңүздөр деди да. Анан мечитке барып, даратыбызды алып кирип алып, ушундай жакшы түшүндүргөн. Жакшы түшүндүрүп, бейиште үр кыздар, бейиштин рахаты, Алланын жамалы, пайгамбарыбыздын шафааты, Каусар көлүнөн, пайгамбар мубарак колунан сиздерге суу ичирилет деп туруп түшүндүргөндөн кийин булар кимге берилет билесиздерби дегенде жок. Аябай кызык болгон да. Анан ошентип алар илим алгандарга, Куран жаттагандарга, мына Алланын жолуна даватка чыгып, өзү жакшы болуп, жакшылыкка чакырып, өзү жамандыктан тыйылып, жамандыктан тыйган инсандарга берилет дегенде, ошол жерде менин жүрөгүмдө чечим пайда болгон да. Чечим пайда болуп, иншалла мен дагы ошол Куран жаттагандар катарын толуктайм. Иншалла ошол мен да илим алгандар Куран катарын толуктайм. Алланын дининин жайылтканга мен дагы салымын кошомун деп туруп ошол жерде жүрөгүмдө чечим чыккан. Ошондон баштап мечитке каттап, жана Куран алифбеси Муаллим Санини ошол жерден окуп баштаганмын. Анан ошол жерден окуп 9-класска чейин мечитке каттап жүрүп, анан 9-класста Кадамжайдагы Центральный мечитке келип, ошол жерде медресеге даярдык 1 ай окуганмын да. Ошол. Анан кийин Бишкектеги Көлмө медресесине кабыл алынганмын. Өтө сонун. Ушундай. Алла разы болсун. Устаз, анан ошол медресеге келгендеги мындай бир эсте каларлык кызыктуу окуялардан бир айтып берсеңиз. Ушул күнгө чейин кандай бир кызыктуу эсте калган окуялар болду эле? Ооба. Медресеге келатканда жанагындай кичинекей кирпич телефондор бар эле. Ошондой телефонду алып, анан айыл иштетип жүргөм да медресеге чейин. Анан таштап, үйгө таштап, ошол номерин апам жазып берип, ушуну жоготпо. Сагынганда жазасың, чаласың бизге. Деп анан ошону жазып берген.
Анан келгенден кийин бир нерсе кылып отуруп жанагы кагазды жоготуп алганмын да мен номер жазылган кагазды жоготуп алып. Анан мен үчүн ошол жерде көп эмне болгон 3 ай болуп кеткен да. Буга келип туруп 3 ай анан кагаз номер жоготуп коюп, үйдөгүлөр менен сүйлөшө албай, ушундай сагынып мен. Анан айылдан апам болсо кышка жакын чапан, башка нерселерди салып жиберген. Анан чапанын ичине чөнтек жасап, ичине конфеттер салып коюптур. Анан кат жазып коюптур да. Анан катты окуп атам, балам, жакшы окугун, сенден үмүтүбүз чоң деп туруп, анан кийин сага чапан салдык, масы салдык, чонтоюна ушундай конфеттер салып койдук деп атат. Мен ушундай ыйлап атам, катты окуп алып. Ушундан көрө номерин жазып койбойбу бул жака. Номерим жазып койбойбу деп. Ошол эле номерим жоготуп алып, башында кыйынчылык болгон. Бирок 1 жыл кыйынчылык болгон башында. Андан кийин ошо көнүп жеңилчилик болуп кеткен да, Алланын жардамы менен. Азыркы күндө мындай алдыга койгон максаттарыңыздан айтып берсеңиз. Машалла. Алдыңга койгон максаттарыбыз эми биз максатыбыз бир эле дин жайылтыш. Анан дин жайылтканда медресени эле кармап алып, же болбосо даватты эле кармап алып, калган жактарды таштап коюш, калган тармактарды таштап коюш бул туура эмес да. Ошондуктан ар бир тармактан диндин кызматын кыла бериш керек. Ар бир тармактан. Мисалы үчүн интернет булактарына чыгып, бул жагынан дагы жайылтсак болот. Медреседе дагы, Алланын жолунда даватка чыгып дагы ар бир тармактан да. Бир тармак кармап алыш бул туура эмес. Менин келечектеги максатым иншалла ар бир тармактан колубуздан келишинче, Алла таафик беришинче. Алла таафик бербесе биз күнөөдөн сактана албайбыз. Алла таафик бербесе биз сооп иш жасай албайбыз да. Ошого ар бир тармактан мүмкүн болушунча ошол динге салымыбызды кошуш. Биздин устаздарыбыз айтчу эле, эгер үй бүлө бала чакаңды, ата энеңди адалдан эмгек кылып багамын деп аткан болсоң, ошентип багып жүрөсүң, адалдан иштеп жүрөсүң дүйнө ишин кылып. Анан медресенин иши чыгып калды, сабак бериш керек, жана башка иштери. Ушул жерде дүйнөнүн кылып аткан ишиңди таштабагын дейт эле да. Кечиктиргин дейт эле да. Сен араб тилинде тарк деген бар, таахур деген бар да. Тарк деген таштоо деген, таахур деген кечиктирүү деген да. Ошол дүйнө ишин кылып атканда медресенин иши чыгып калса, ошол дүйнө ишини бир азга кечиктирип туруп, барып медресенин ишини кылгын дейт да. Медресенин ишини кылып сабак берип атасың, анан даваттын иши чыгып калды. Баян кылып бериш керек, амир сап болуп чыгыш керек, жана бир башка. Анда медресенин ишини таштабагын дейт да. Тарк кылбагын, таахур кылгын дейт да. Бир азга кечиктирип барып, даваттын ишини кылгын дейт да, караңыз. Себеби азыр күндө канчалаган мекемелерди, медреселерди, университеттерди, дин окуу жайларын толтуруп атканга себепчи болуп аткан бул дават иши да. Мына бир туугандар дават ишини кылып атат, ошонун берекетинен канча медреселер толуп атат да. Ошого ушул дават ишини өтө зарыл кылып, медресенин сабагындан дагы бир аз зарылыраак. Себеби ошол медресе толтуруп аткан бул даваттын мээнети, даватчылар деп туруп. Ошого иншалла ошол ар бир тармактан диндин кызматын кылышка Алла таала мүмкүнчүлүк берсин баарыбызга. Өтө сонун, Аллах ыраазы болсун. Устаз мындай суроо. Азыркы күндө мечиттин айланасындагы жанагы кемчилер дейбизби? Кайыр сурагандар аябай көп да. Ошолорго көз карашыңыз кандай? Анан өзүңүз ошолорго садака бересизби? Мен биринчи мындай чыгып туруп, ошондой сурап калганда, мындай акыбалына карайм да. Акыбалына карап туруп, чындап ден соолугу жакшы, колу буту жакшы, мындай сүйлөп атканы жакшы сүйлөйт, акылы жакшы иштейт, көзү жакшы көрүп атат. Акырындагы түшүндүрөм. Бир тууган, ден соолугуңуз жакшы экен сиздин. Кичине эмгек кылып койсоңуз, пайгамбарыбыз дагы ушундай кайры сурагандарды бир аз эмне кылган, ошол эмгек кылганга буйруган. Жок дегенде үйдө бар нерсеңди сатып, жанагы балталдагы ошол тоого чыгып отун чаап келип туруп, өзүң эмгектенип ошол отунду сатып, акча кылсаң, сен үчүн ошол кайры сурагандан жакшыраак деп ошону үйрөткөн да пайгамбарыбыз. Ошондой эле мен биринчи аны акыбалына карап туруп, биринчи түшүндүрүү иштерин кылам. Бир тууган, сен бар жогуңдун колуңдан келет экен. Кичине бини сатсаң дагы соода кылсаң соодада береке бар. Ошону түшүндүрөм. Анан чындап эле муктаж болуп аткан билинип тура турган болсо, анда мен жанагыга берем акча. Бересиз. Бирок анан кээде билинип калат, ошону кесип кылып алгандар болот да. Дайым көрөсүз. Атайын ошого даярданып, ошого өзүнү окшотуп, ошентип сурагандарды бир аз
жаман көз карашты дагы карап калам кээдечи. Бирок садаканы бирок ушуну айтып коюш керек, садаканы ден соолугу жакшыгабы, чындап муктажгабы, жана байга дагы, сойкуга дагы берген садакалар кабыл болгондой, баардык садака кабыл боло берет. Бирок ошол түшүндүрүү иштерин айтыш керек. Биз өзү ошону түшүнүп туура эмес экенин билип аткандан кийин ар бирибиз түшүндүрүп коюш керек да, жакшылап жол жобосун айтып. Өтө жакшы. Анан устаз, кийинки суроо мындай. Ошол Кыргызстандагы мындай сиз сыйлаган дейбизби, ошол устаздардан сиз таасир алган мындай бир устаздарды өзүңүз мындай айтып берсеңиз, ата берсеңиз аттарын. Машалла. Өтө оор суроо болду го мен үчүн. Атаңды мактасаң апаң капа болот дегендей. Бирөөсүн мактасак, бирөөсүн айтсак, алхамдулилла мына диндин мээнетинде интернет булактарында биз ушуну түшүнөт экенбиз, интернет айдынында чыгып аткан алымдарды өтө мээнетти алдыда жүрөт депчи. Кээ бир алымдар бар Кыргызстаныбызда, баягы сүйлөө чеберчилиги жок болгондуктан ошо интернет булактарына чыккысы келбейт, же болбосо атайын өзү каалабайт. Бирок ал интернет айдынына чыкпай эле өтө жогорку деңгээлде мээнет кылып аткан алымдарыбыз бар да. Ошондуктан баарына тең алхамдулилла биз урмат сый кылабыз. Ошо менен биргеликте мынакей Максат Токтомушев устазыбыз мындай кадр, муфтийликке ылайыктуу жана башка мээнетке ылайыктуу, динин кызматына ылайыктуу инсандар ушундай азыраак мындай кишилер, жок эмес азыраак. Анан өтүп кеткен Чубак ажы устазыбыз, Садырдин устазыбыз бар эле. Андан кийин менин медресемде сабак берген, Алла Таала өмүрүнө береке берсин, илимини көлөкөсү менен канчалаган алымдарды, болочок алымдарды, каарыларды көлөкөлөтсүн. Жигитали устазыбыз, жана Адыл, Абдулхамид устаздарыбыз бар. Жана толтура устаздар. Ошолордун колунан илим алганбыз. Устаз, дагы мындай суроо. Негизи келечек жаштардын колунда деп көп айтабыз. Ошол азыркы мектеп окуучулары тууралуу сиздин мындай оюңуз кандай? Анан мурдагы жаштар китепти көп окуганбы, же азыркы жаштар китепти көп окуйбу сиздин оюңузча? Окуп жатышабы? Эми албетте мен өзүм жеке көз карашымда мурдагы жаштар көбүнчө китеп окуган. Азыр эми телефон деген бале чыгып, көп ушул нерсеге берилип, ушул нерсе менен мүмкүн анын ичинен да окуп аткан болушу мүмкүн. Бирок мен жеке пикирим, мурдагы жаштар алар көп китеп менен алек болгон, көп китеп окушкан. Ошого азыр дагы ошол жаштарга эмне кылыш керек, жакшылап түшүндүрүү иштери жүрүш керек, китеп менен дос болуштукка. Көпчүлүк эле телефондон угуп эле коет, анан ошону мындай көрүп эле коет. Ушул жерде мен ушул нерсени түшүндүрүп кетким келет. Арабтарда бир макал бар. Ас-симау сайдун вал китабату кайдун деген эреже бар да. Бул эреже эгерде угуп эле калсаңыз, жанагы коёнду кармап алып жаныңызга коюп койгондой эле да. Ал качып кетиши мүмкүн да. Вал китабату кайдун дейт. Жана ошол жазып коюштук, бул ошону байлап койгондой да. Ошого көп нерсени окуп, ошону жазып, кагаз бетине түшүргөн өтө жакшы. Биздин устаздарыбыз айтат эле, дайым жаныңда кагаз ручка болсун, кагаз калам болсун. Себеби кээде жанагындай мас болуп жүргөн адам дагы бир сөз сүйлөп калат, ал сөз сен үчүн өтө көп жашооңду өзгөртүп коет дейт эле да. Ба'дул баян сихрун, кээ бир баяндар, кээ бир сөздөр алында сыйкыр бар дейт да. Ошого жаныбызда ошондой кагаз ручка алып, ошол китеп менен көп дос болуштукка, мүмкүн болсо китеп окуй албасаңыз, ошо интернет ошолдон дагы телефон аркылуу дагы китептерди көп окуштукка биз айтып кетет элек. Алла Таала ошону бизге дагы насип кылган болсун. Өзүңүз күнүнө канча саат китеп окуйсуз, канча саат убакыт бөлөсүз ошол илимге? Кээде көбүрөөк болуп калат, кээде азыраак болуп калат. Атайын медреседе сабактарга даярданыштык үчүн кээде маселе таппай калсам, башка китептерди ачкан учурда. Эми көп болгондо бир жарым саатка чозулат. Азыраак болгондо күнүнө 15-20 мүнөт болуп калат. Ушундай. Эми дагы көбүрөөк китеп окуштукка Алла Таала насип кылган болсун бизге. Машалла, Алла разы болсун. Устаз, кийинки сурообуз мындай. Бираз азыркы күндө мындай хайп суроолордун бири десек да болот. Көп аялдуулукка сиздин көз карашыңыз кандай? Бул дагы оор суроо болду го мен үчүн. Азыр мен көп аял албагыла,
дей турган болсом Алланын өкүмүнө каршы чыккан болуп калам да. Эй. Алгыла дей турган болсом канча аял затына бир аз мен эмне кылган, аларга жаман сүйлөп койгон болом. Эй. Ошон үчүн мен калыстыкты сүйлөшүм керек. Эгерде адилеттүүлүк боло алсаң деген да Курандачы. Ооба. Чындап эле себеби биз мына мечитте, медреседе сабак бергенибизге байланыштуу бизге көбү чалат да. Ошолордун чалгандардын жазгандары көпчүлүк аял заты. Өзүбүздүн эле эже карындаштарыбыз. Чындап адилеттүү боло алса, ошол үй бүлөсү менен эң биринчи мен айта турган жерим ошол жашап аткан аялы менен келишим түзө алса, ошону ыраазы кыла алса, андан кийин алса жакшы болот. Эгерде ошол жашап аткан аялыны ыраазы кыла албаса, аны кызганычтан канча бир жаман иштер болуп кетсе, үй бүлө бузулса, балдары жетим калса, анда ал бир аз болбой калат ошол жери. Алланын өкүмүнө дагы каршы чыкпай турган деңгээлде болуш керек. Ошол менен үй бүлөсү дагы бузулбай турган деңгээлде болуш керек да. Ушул мамиледе. Азыркы жаштар дейбиз, азыркы поколение дейбиз, мындай өтө мындай ушундай көп аялдуулук деп аялын карабай таштап кеткендер, балдарын карабай таштап кеткендер аябай эле көбөйдү. Ошол үчүн ушул суроону бергенге туура келди. Кийинки суроо мындай: үй бүлөдө акчаны аял киши кармаш керекпи же эркек киши кармаш керекпи? Кээде эркектер эмне болуп калат? Ошол нерсени колуна акча тийсе эле туура эмес жакка куроп таштайт. Туура эмес жактарга куроп таштайт. Кээде аял киши тың болот. Үй бүлөдө, Үй бүлөдө. Ал болсо мындай ойлонуп, пикир кылып, кайсыл нерсе биздин үйүбүзгө, бала чакабызга, жашообузга керектүү деп туруп, ошол эркектин акчасын туура жакка эмне кылып берет да, коротуп үйрөтүп коет. Ошондой учурда аял заты кармаганы жакшы. А эгерде кээде аял заты акча кармаган өзүн эмне кылып токтото албай, жанагындай сулуу салондорго кетип калып, кийим саткан дүкөндөргө, магазиндерге кетип калып, ошол акчаны короп таштап турган коркунуч боло турган болсо, анда деген эркек киши өзү карап, көзөмөлдөп бергени жакшы. Кандай болсо дагы биз азыр эмне кылышыбыз керек? Ошол акчаны ким кармаса дагы экөөсү ошол акча аркылуу урушпаш керек. Үй бүлө бузулбаш керек. Ошол акчаны айынан тууганчылык, ата-эне мамилеси бузулбаш керек. Жакшы кеңешүү менен, итаат менен кылына турган болсо, анда ал ошол үй бүлөгө пайдалуу болот иншалла. Демек түшүнүктүү. Шариятта мисалы үчүн акчаны эркек кармаш керек же аял кармаш керек деген эме жок, мындай чектөө жок мисалы үчүн. Кимиси тың болсо, кимиси акчага мындай жакшы мамиле кылса, ошол адам кармаганы жакшыраак. Өтө сонун жооп болду. Акыркы суроолорубуз мындай болсун. Ушул жалпы эле жаштарга, өсүп келе жаткан муунга сиздин өзүңүздүн кеңешиңиз? Мен ушул жерде айтып кетким келет. Жаштыгыбыздан эле дүйнөнү таанытып, акча табышты үйрөтүп, ата-энелерибиз, эми баары эле эмес, кээ бир. Ошентип жүрөгүбүзгө дүйнөнүн сүйүүсү келип калгандан кийин, эртең чоңойгондо дагы биздин максатыбыз дүйнө болуп, максатыбыз мансап болуп, ошентип дүйнөнүн артынан тууганчылык мамиле, үй бүлө бузулат. Ошо келечек мен жаштарга ушул хадисти айткым келет. Мен важадаллах важада кулла шей. Мен факадаллах факада кулла шей. Ким Алланы таба турган болсо, ал бар жокту тапты деген да. Ким Алланы жогото турган болсо, бар жокту жоготту деген да. Эң биринчи мектеп илимин окуп аткан учурунда дагы Алла менен тааныштырыш керек. Ошо менен биргеликте медресе, мечит, ошо Куран жаттап, диний илимдерди алып, ошо мектеп менен биргеликте Алланы тааныта берсе, Алладан болгон коркуу жүрөгүнө отура турган болсочу, ал адам таквачылык келет да ал балагачы. Таквачылык келет. Чыныгы таквачылык кандай дегенде, апаңыздын, атаңыздын, ага эжекей, туугандарыңыздын, досторуңуздун жанында таква болуш бул жеңил да. Кое булар карап турат. Ушулардын көзүнчө мен күнөө иш кылып койбойн депчи. Шерменде болом го деп. А бирок эч ким жок учурда, атаң дагы, апаң дагы, досуң дагы, тууган уругуң эч ким жок. Күнөө кылыштыкка толук шарттар табылып турат да сизгечи. Интернет булактарынан, башка жактардан, сарабай чыгып кетсеңиз болот, кандай бир күнөө иш кылсаңыз болот, процент жеп койсоңуз болот, чоң жумушка кирип калсаңыз алдап койсоңуз болот. Ошол күнөө ишке толук шарттар табылып турган учурунда
Кой, Алла Таала мени көрүп турат, угуп турат, билип турат, сезип турат деген сезим келе турган болсочу, ал адам эч ким көрбөсө да Алла көрүп турат деген коркуу аны күнөөбөшкө алып барбайт да. Ошого мен азыр жаштарга көбүнчө ошол Алладан коркууга, мектеп илимин таштабасын. Биз айтпайбыз, мектеп таштап коюп, медресе илим, диний илим алсын депчи. Мектепте жакшы окуган бала диний илимин дагы жакшы окуйт. Ошого мектеп илимин дагы жакшы окусун. Ошо менен биргеликте диний илимдерди дагы алып, ошо тарбияласа, ата-энелер ошого көңүл бурса аябай сонун болот менин жаштарга. Өтө сонун болду. Алла разы болсун. Устаз, бүгүнкү эфирибиздин аягында балким сиз өзүңүз мындай жан дүйнөңүздө айтылбай калган сөздөрүңүз бар, биз бербей калган суроолор болуп калды. Ошого сизге мындай бир эркин микрофон берелик. Ошол өзүңүздүн ичиңиздеги сөздөрдү айта турган же сөздөрүңүз болсо айтып алсаңыз болот. Эркин микрофон мындайча айтканда. Алла разы болсун. Мен ушул нерсеге өзүм жакында амал кылып баштадым. Буга чейин азыраак амал кылат элем. Ушул нерсени эл менен бөлүшкүм келет. Бул дүйнөнүн бактылуулугу эмне дегенде, бул дүйнөнүн бактылуулугу өзүңүз эңсеген, мечта кылган, кыялданган нерселерге жетип алыштык бул дүйнөнүн бактылуулугу эмес да. Мисалы үчүн үйүңүз жок, унааңыз жок, аялыңыз жок, бала чакаңыз жок, акчаңыз жок, ушул нерсеге жетип алып туруп, мен бактылуумун дештик, бул дүйнөнүн бактылуулугу эмес да. Чыныгы бактылуулук каякта дегенде, чыныгы бактылуулук Алла берген жөндөмдү, Алла берген байлыкты, шык өнөрүңүздү диндин кызматыга иштетип, диндин кызматын кылып отуруп, эң аягында акыркы сөзүңүз ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах деп ушул калиманы айтып, жаныңыз үзүлүп кетиштиги, мына ушул дүйнөнүн бактылуулугу да. Ошого азыркы күндө көпчүлүк бир туугандарыбыз ушул нерсе менен алек болуп калдык да. Өзүбүз кыялданган нерсеге жетип алып туруп эле мынакей iPhone 14 Pro Max'ка жетип калдым мен, ушундай мактанып, жыргап, жакшы үй алып алып, мен рахатка жетип калдым, мен жыргап атам депчи, машина алып алып рахатка жетип алдым деп. Бул дүйнөнүн бактылуулугу ал жакта эмес. Бул дүйнөнүн бактылуулугу Алла берген жөндөмдү, Алла берген байлыкты мына биздин динибиз үчүн сарфтап, дин үчүн иштетип, акыркы учурунда ушул калиманы айтып кетиштик, бул дүйнө менен коштоштук. Мына ошол чыныгы бул дүйнөнүн бактылуулугу ошол да. Алла Таала баарыбызга ошондой өмүр берсин, ошондой өлүм берсин. Амин. Амин. Өтө сонун сөздөр айттыңыз, устаз. Алла Тааладан разы болсун. Урматтуу көрөрмандар, биздин бүгүнкү чыгарылышы ушуну менен буюрса аягына келип жетти. Бүгүнкү биздин коногубуз Бишкек шаарындагы Имам Муслим медресесинин мугалими Мурза Каримов Акылбек устаз болду. Устаз, сизге келип бергениңизге дагы бир жолу чоң рахмат. Алла Таалам разы болсун. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Дагы айта кетчү нерсе, кийинки эфирден кимди көргүңүз келет, кайсы устазды көргүңүз келет, астында комментарийге жазып кетсеңиздер болот. Буюрса ошол устазды силерге ушундай жакшы, пайдалуу интервьюларды кылып бергенге аракет кылабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.